Иран жекшемби күнү кургактагы чабуулга жооп берүүгө даяр экенин билдирди. Анткени ал АКШны сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө аракет кылып жатканына карабастан, кургактагы чабуулга даярданып жатат деп айыптады. Элге жолдогон кайрылуусунда Иран парламентинин спикери Мухаммед Бакалабад америкалыктар Ирандын багынып беришин талап кылууда, а биз болсо эч качан кемсинтүүнү кабыл албайбыз деп билдирди. Вашингтон жакынкы чыгышка миңдеген жөө аскерлерин жөнөттү. АКШнын аскерлеринин айтымында алгачкы 2 контингент жума күнү аскердик кеме менен келишти. The Washington Post гезити АКШнын расмий өкүлдөрүнө шилтеме жасап, Пентагон Иранда бир нече жумалык кургактагы операцияларга даярданып жатканын билдирди. Бирок президент Дональд Трамп аны бекитеби же жокпу белгисиз бойдон калууда. Ошол эле учурда Пакистанда миңдеген адамдардын өмүрүн алган жана дүйнөлүк энергетикалык камсыздоого эң чоң тоскоолдуктарды жараткан согушту токтотуу максатында сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ал арада ишемби күнү Йемендин Иран менен өнөктөш хуситтери чыр чатак башталгандан бери Израилге биринчи чабуулдарын баштады. Бул соккулар дүйнөлүк кеме транспортуна жаңы коркунуч туудурушу мүмкүн экенин көрсөтүп турат. Газадагы согуш учурунда хуситтер Суэц каналына алып баруучу маанилүү деңиз жолу болгон Барб Элман кысыгындагы кемелерге сокку урушкан. Аналитиктердин айтымында ал жердеги жаңы чабуулдар дүйнөлүк экономикага кысымды күчөтөт. Иран Израилге жана бир нече Перс булуңундагы мамлекеттерге чабуулдарын улантууда. Ал эми Израилдин аскерлери да Иранга тынымсыз абадан чабуул коюуну улантууда. Жекшемби күнү Израиль өз күчтөрү Тегерандын курал-жарак өндүрүү өнөр жайын, анын ичинде бир күн мурун ондогон сактоочу жайларды жана өндүрүш жайларын бутага алганын билдирди. Ошондой эле ал Хезболлага каршы өнөктүгүнүн алкагында Ливандагы буталарга сокку уруусун улантты. Анын ичинде медиа унаасына сокку урулуп, 3 ливандык журналист өлтүрүлдү деп билдирди Ливандын Элман телеканалы. Израилдин аскерлери журналисттердин бири Хезболланын чалгындоо бөлүмүнүн мүчөсү болгонун билдиришти. Йемендин Иран менен бириккен хуситтер Израилге ракеталарды учурушту. Бул Иранга каршы согуш башталгандан берки биринчи чабуул. Мындай кадам 5-жумада чыр чатактын аймакта андан ары кеңейиши мүмкүн деген коркунучту күчөтөт. Хуситтердин аскердик өкүлү Яя Сахтын айтымында операция Израилдеги сезимтал аскердик объектилерге багытталган баллистикалык ракеталардын залпын камтыган. Ал операция өз максатына жеткенин кошумчалады. Израиль Йеменден ракета атылганын ырастады, бирок курмандыктар же келтирилген зыян тууралуу эч кандай маалымат жок экенин билдирди. Ирандын президенти Масуд Пезешкиан жекшемби күнү Түркия жана Сауд Арабиясынын тышкы иштер министрлери менен жолугушуу алдында Пакистандын премьер-министри Шаббас Шариф менен аймактык чыңалууну басаңдатуу боюнча сүйлөштү. Бирок дипломатиялык жактан тез арада ийгиликке жетүү мүмкүн эмес деген белгиледи. Ишемби күнү Израиль Тегеранга бир катар чабуулдарды жасаганын, аскерлер Иран өкмөтүнө таандык инфраструктуралык объектилер деп айткан жерлерди бутага алганын билдирди. Ирандагы Кызыл Чырым уюмунун айтымында жума күндөн бери чыр чатак күчөп, 80 турак жай бомбалангандыктан Иран боюнча жарандык аймактарга сокку урулган. Израиль ошондой эле Иран колдогон Хезболлага каршы согушун кайра баштады. Ливандагы буталарга сокку урду. Ошондой эле ишемби күнү АКШнын борбордук командачылыгы АКШнын аскерлеринин Ирандын деңиз кемелерине жасаган соккуларын көрсөткөн жаңы видеону жарыялады. Рейтер агенттиги видео тасманын жайгашкан жерин жана датасын тактай алган жок. Видеонун эски версиясы 28 мартка чейин интернетте жарыяланган эмес. Иран жума күнү Сауд Арабиясындагы аба базасына сокку уруп, 12 америкалык аскер кызматкерин жарадар кылгандан кийин чабуулдарын улантты. Алардын экөөсү АКШнын абадан коргонуу түзүмүндөгү эң катуу бомбалоолордун биринде олуттуу жаракат алган.